Жалал Абадта 16 жаштагы кыз чачы жана кашы кырылып сабалган. Жалал Абад облусунда өспүрүм кызды кыйноо фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Милициянын маалыматы боюнча 8 январдан 9 январга караган түнү болжол менен саат 23:30дан 4:00 чейин бир нече адам эч кандай себепсиз 2009-жылы туулган кызды сабап, анын кашын жана чачын кыруу сыяктуу кемсинтүүчү аракеттерге барган. Алынган жаракаттардан улам жабырлануучу Өзгөн райондук ооруканасына жаткырылган. Окуя бирдиктүү кылмыштар реестрине Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 138-беренеси уруп сабоо, кыйноо боюнча катталган. Тергөө иш-чараларынын алкагында 1988 жана 2006-жылы туулган 2 шектүү кармалды. Манас шаардык сотунун чечими менен алар 1 айга камакка алынды. Ошондой эле милиция бөлүмү кармалгандардын бири мурда бейбаштык жана алдамчылык боюнча айыпталганын белгиледи. Тергөө иштери уланууда. Алтындын баасы $5400 ашты. Соодалык платформанын маалыматы боюнча биржадагы алтындын баасы тарыхтагы эң жогорку чекке жетип, 1 трой унциясы үчүн $5400 ашты. Бишкек убактысы боюнча саат 4:12 карата Нью-Йорк биржасында алтындын баасы 1 трой унциясы үчүн $5411 жетти. Кечээ алтындын биржадагы баасы тарыхта биринчи жолу 1 трой унциясы үчүн $5200 ашкан. Баалуу металлдын баасы катары менен 50 күн бою рекорд койду. Адистердин айтымында, муну геосаясий чыңалуулардын күчөшү жана федералдык резервдик системанын ченди төмөндөтүү боюнча күтүүлөр менен байланыштырышат. Төрага Нурланбек Тургунбек уулу парламенттин дарегине негизсиз сын пикирлерди айтуу туура эмес. Бүгүн 29 январдагы жогорку кеңештин жыйынында төрага Нурланбек Тургунбек уулу парламентти эч ким ооздуктай албастыгын билдирип, буга жол берилбестигин баса белгиледи. Бул тууралуу жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдирди. Жогорку кеңеш өлкөбүздөгү негизги бийлик бутактарынын бири. Бул жер элдик бийик трибуна. Конституцияда так көрсөтүлгөн өз орду бар. Ошол нормалардын алкагында иш алып барат. Андыктан парламенттин дарегине негизсиз сын пикирлерди айтуу туура эмес, деди төрага. Шакиров көчөсүндө экс-вице-мэрге таандык имарат бузулат. Бүгүн Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев тиешелүү шаардык кызматтардын жетекчилери менен биргеликте Курманжан Датка аймактык башкармалыгына караштуу Шакиров көчөсүндө кезектеги таңкы рейд өткөрдү. Рейдтин жүрүшүндө аталган көчөдө жайгашкан бир катар коммерциялык багыттагы объекттер муниципалдык жер тилкесине мыйзамсыз курулгандыгы аныкталды. Алардын ичинде экс-вице-мэр Жиказимовго таандык имарат бар экени белгилүү болду. Мэр мыйзам бузган объекттерди демонтаждоо иштерин мыйзам чегинде баштоо боюнча тиешелүү кызматтарга тапшырма берди. Мындан тышкары, шаар мэри Шакиров көчөсүндө жайгашкан Глобус жана Нурзаман курулуш компанияларына тиешелүү аймактардагы коммерциялык объекттердин мыйзамдуулугун текшерүү тапшырмасын берди. Ошондой эле аталган көчөдө жайгашкан спорт объектин жана ресторанды алып салууга тийиш болгон аймактарды так аныктап, белгилеп чыгуу милдети коюлду. Бакай-Ата конушунда 2 бала сууга чөгүп каза болду. Бишкектеги Бакай-Ата турак конушунда мурда дайынсыз жоголгон 2 баланын 9 жаштагы кыздын жана 6 жаштагы баланын сөөгү табылды. Буга чейин ата-энелер социалдык тармактарда издөө иштерине жардам сурап кайрылышкан. Балдар саат 17:00 чамасында сейилдеп чыгып, үйүнө кайтып келбегени кабарланган. Издөө иштерине кошуналар, туугандары жана аймактын тургундары кошулган. Саат 21:00 чамасында Бакай-Ата конушуна милиция жана тез жардам кызматтары келип, издөө куткаруу иштерин башташкан. Түнкү саат 12:00 жакын балдардын сөөктөрү жакын жердеги суудан табылган. Алдын ала маалыматтарга караганда, өлүмдүн себеби сууга чөгүп кетүү болгон. Жергиликтүү тургундардын айтымында, балдар бул көлмөгө көп келишет. Айрыкча муз үстүндө коньки тебүү үчүн да барышат. Тургундар ошондой эле көлмө мурда гүл төгүүчү жай катары колдонулганын, бул кошумча коркунуч жаратышы мүмкүн экенин айтышат. Окуя болгон жерде укук коргоо органдарынын кызматкерлери болушкан. Керектүү соттук медициналык экспертизалар дайындалган, кырсыктын жагдайлары иликтенип, алдын ала тергөө иштери жүрүп жатат. Укук коргоо органдары ата-энелерди балдарынын коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурууга жана аларды кароосуз калтырбоого, айрыкча кооптуу объектилердин жанында калтырбоого чакырат.